Гегемонияны түзө алды десекке туура болот. Жана кыргыз футболундагы тарыхындагы эң бир ордулары бар командалар дал ушул чейрек финалдык беттешке туура келип отурушат. Азия кубогуна катышып келген 20 жашка чейинки жаш уландар, жаштар футболчулары бул курамдын өзөгү болуп түзүп отурат. Жана бул беттеш расмий түрдө башталды эсебинде башкы калыс өзүнүн старттык кычкырыгын жаңырып отурат. Алга командасы толугу менен кызыл түстө. Жана чабуулду азыр кайрадан бул жерде Дордой автогол. Дордой сылан бул жерде ишенимсиз ойноду. Ошондой эле Даниэль Разулов дагы бир кадам менен өтүп кеткен Разуловдон. Ал эми Касчылан эмне кылып жатат? Айпача көтөрүп берүү бар, сокку жана гол. Бул жерде гол Дордой командасы кайрадан алды да Алекс Абилов бул жерде Тамай пас чыгарган экен. Осмоналиев реакция жасаганга түрдө эсеп сандарын 2-0 айлантып отурат. Бөлгүндө жүрөт азыр Каблянский. Мамыралиев ойлонбостон сокку бар жана Дордой командасы эми жарым финалга карай алуусу күмөн. 3 голду жаратып алышты. Жынарыз келди Мадановтан мүмкүнчүлүк бар гол. Бул жерде офсайд болбосо эле Маданов дагы Займенко дагы жетишкен жок. Соккусу дагы. Алыскы бурчукта Осмоналиев ойноду бул жерден. Шарбеков. Ернас Абилов. Акыркы күчүн салса дагы бул топко жете алган жок. Жана финалда кычкырык жаңырууда алга Дордой, эсеп сандары 1-3 Дордой командасынын пайдасында. Дордой эми чейрек финалда. Алга командасы мына ушул жүрүшүн кубоктогу чейрек финалда токтотту. Ал эми Дордой Бишкек Сити менен жарым финалда кескелет.